Нарын облустук прокуратура кызматы мамлекеттик бюджетке ири суммада зыян алып келген коррупциялык жаңы иштерди аныктап чыгышты. Жемкорлор бул жолу жаштардын ден соолугун чыңдоо борбору болот деп курулуп жаткан имараттын каражатын кымырып алышкан. Облустук прокуратура Жумгал районунун Байзак айыл аймагында орун алган бул иш боюнча АК курулуш жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Ишенбек Султаналиевдин үстүнөн 3 кылмыш ишин козгоду. Жеке ишкер курулуш талабына ылайык келбеген лицензиясы менен катышканына карабай тендерди утуп алган. Султаналиев Ишенбекке карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 205-беленесинин 3-бөлү 1-пунктусу менен айып угузулуп, өзүнө берилген мүлүктү өзгөчө ийгилүү өлчөмдө ыйгарып алуу фактысы боюнча угузулуп, кармалгандыгы мыйзамдуу деп табылып, Нарын шаардык соту тарабынан мыйзамдуу деп табылып 2 айлык мөөнөткө Нарын шаарында жайгашкан ТИЗО 24 мекемесине камакка алынган. Өз аймагында аткарылып жаткан курулуш ишке шалаакы мамиле кылгандыгы үчүн дагы бир кылмыш иши Байзак айыл өкмөтүнүн башчысы Бердибек Жусуповго карата ачылды. Маалыматка ылайык өлкө казынасынын эсебинен курулуучу спорттук жайды куруу үчүн керектелүүчү 3 миллион сомду этап менен эмес, дүңүнөн которуп бергенден кийин ишти көзөмөлгө албаганы үчүн эми айыл аймак башчысы да мыйзам алдында жооп берет. Белгилей кетсек, АК курулуш ишканасы менен Байзак айыл өкмөтүнүн ортосунда жаңы курулуп жаткан спорт комплексинин курулушун улоо келишими 5 жыл мурда түзүлгөн. Түзүлгөн келишимде көрсөтүлгөн 3 миллион сомду жалпы эле бир которуп салып, келишимде көрсөтүлгөн 40% которуп, андан кийин аткарылган иштерди аткаргандан кийин которулмак. Жалпы 100% 3 миллион сомду которуп салгандыгы боюнча улуттук коопсуздук кызматы тарабынан шалаактылык фактысы айыл өкмөткө айып угузулуп, негизинен кароо үчүн Жумгал райондук сотуна кароо үчүн жиберилген. Аталган АК курулуш ишканасынын башкы директорумун деген Ишенбек Султаналиев мындан тышкары аталган айылдагы Дордо балдар уландар спорт мектебинин ремонту үчүн бөлүнгөн каражатка да кол салган. Мындай жемкорлуктун кесепетинен уландар спорт мектеби оңдолбой мамлекет 365 000 сом каражатка чыгашага учураган. Жемкорлукту көзөмөлгө алган тармак өкүлдөрү тарабынан жыл башынан берки 9 ай аралыгында коррупцияга байланыштуу 60 текшерүү жүргүзүлүп, натыйжада 65 мыйзам бузуу фактылары аныкталган. Прокуратура органдары тарабынан дайыма эле ушул мамлекеттик сатып алуулар боюнча текшерүүлөр жүргүзүлүп турат. Бул коррупция багытында бир негизги багыт жумуш болуп эсептелинет. Анын негизинде жалпы 16 проверка жүргүзүлгөн мамлекеттик сатуулар боюнча. Алардын негизинде 19 мыйзам бузуучулар аныкталып, аларга карата 13 прокурорлук акт, сунуштуу прокурорлук акт келтирилип, анын негизинде мамлекетке 674 000 сомдук материалдык зыян кайтарылган. Маалымат үчүн белгилей кетсек, облустук прокуратура кызматы тарабынан коррупцияга каршы жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө боюнча үстүздөгү жылы 203 текшерүү жүргүзүлүп, 279 мыйзам бузуу учурларын аныкташкан. Ошол эле учурда 2 миллион сомдон ашык каражат мамлекетке өндүрүлгөн жана 193 кызмат адамдарына тартиптик чаралар көрүлгөн. Нурзада Мукашева, Абсамат Өлөсбеков, жаңылыктар.